Assalamu alaikum ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөр. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кармаган орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Бишкек шаарынын Восток 5 микрорайонунан сатыла турган батир бар экен. Бул батир кайсыл жерде жайланышкан десеңиздер, биз турган көчө бул Айтыматова көчөсү. Сиздер Чуйский көчөсү менен тагыраагы Алматинка көчөсүндө тарапка келатканыңыздарда Карпинкадан өтүп эле, көпүрөдөн өтүп эле сразу Айтматовадан оңго буруласыздар. Кайрылганыңыздарда эле бул жерде баягы шаурмаларды сатат, билесиздерби? Ошондон бери үйдө келе бересиздер. Келсеңиздер бул Мамбетова көчөсү менен кесилишет. Бул көчө менен түз чыксаңыздар, сиздер Мадина базарына барып каласыздар. Сиздер ушул көчөнүн эле жанындагы Жанаша көчөсү, бул Кийизбаева көчөсү менен киресиздер. Мына ол ак степ чыгып келаткан көчө менен киресиздер. Кирсеңиздер, мына ол элитканы көрүнүп турат. Ушунун артында Делмар групптун салган үйү бар экен. Туугандар, Кийизбаева менен 150 метр ичкериге кирсек, сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Бул мына ол Делмар групптун салган үйү, жаңы эле бүтүрүлүп атат, жаңы дом. Көрүп турасыздарбы? 12 этаж экен. Биринчи этаждар ошол под бизнес, баягындай торговый центрлер болот экен. Биз айланып эле өтүп туруп кирет экенбиз. Арт жагына коргону площадкалар арт жагында экен. Сатыла турган үй ушул тапта, туугандар. Мына ушул этажда. Көрүп турасыздарбы? Азыр биз көрсөтөбүз. Туугандар, мен бул үйдүн мына короосуна өтүп калдым. Асты детский площадка жагына. Толук бүтүрүлө элек. Биз Кийизбаева менен кирип туруп эле домдун арт жагы менен өтүп айланып келатабыз. Негизи ушул машина токтоочу жай, бул жагында ушул брусчатка болуп туруп, подъездерге чейин ошол брусчатка болот экен. Негизи толук бүтүрүлө элек үй. Бул жерде көрүп турасыздар, детский площадканын орду экен. Охраняемый зона, бүт камералар менен орнотулуп тур уже камералар. Биз сатыла турган батир мына ушул экинчи подъездинде, туугандар. Анда эмесе сиздерди кирип көргөзөйүн. Биз менен болуп туруңуздар. 11-чи этажда жайланышыптыр сатыла турган үй. Бул жерде азыр ошол стройка кызуу жүрүп, бүтөйүн деп калыптыр дээрлик. Бир ай, 2 айлык жумуш калган окшойт негизи. Бирок лифт жок болгондугуна байланыштуу, тагыраагы лифт коюлу элек. Көрүп турасыздар, лифттин орду бар, бирок коюлу элек. 1-2 айдын ичинде бүткөрүп берет дейт. Анда эмесе, туугандар, жүрүңүздөр, биз лестница менен көтөрүлүп чыга берели. Бисмилла деп. Туугандар, биз сатыла турган батирдин этажына жетип калдык. Бул биз чыккан этаж, бул 11-чи этаж экен. Азыр бул жагында мына көрүп турасыздар, бул Мадина базар тарабы. Мына ТЭЦ көрүнүп турат. Бул жерде мектеп бар, мына көрүнүп турган ушул мектеп 66-чы гимназия ГУВК мектеп экен. Бул жагында дагы бир мектеп бар. Негизи бул домдун бул жагынан кайсы көчөгө өтөт эле могул? Кийизбаева көчөсү. Наркынсы кайсы көчө? Мадина базарга чыккан. Мамбетова. Туугандар, көрүп турасыздар, мындай сонун аура көрүнүп экен. Бул эми баягы Бишкектин чыгыш тарабы болуп калат. Биз бул квартирага келип калдык. Негизи бул ремонту качан бүтөт эжеке? Толук. 2-3 айда бүтүп калат буюрса. 2-3 айда толугу бүткөрүлүп калат. Бирок кафелдери бүтүптүр. Лифт коюлу эле экен, Мына эме коопсуздук үчүн жаап коюптур. Негизи лифттин ордундары бүт даяр экен. Бирок лифтти деле айтышты, келип коюшат деди. Канча айда коюп коет буну эми? Анда ошо 2 айда. 2 айдын ичинде бүткөрүп берет, Сонун экен. Бул жерде черновой ремонту бүтүптүр, бирок толугу менен 2-3 айда бүтүрүп берет экен. Биздин сатыла турган квартира кайсыл квартира болуп калат? 103-чү квартира Мунуңуз, Бул жерде жанында бир квартира бар экен дагы, бул жагында дагы 4 кошунасы бар экен. Демек, ушул квартира сатууга коюлду. Ремонттор толугу менен бүткөнбү? Бүткөн, кирип эле жашай берсе болот. Жашай берсе болот. Эми коммуналкалары кандай бул жердики? Бүт центральный Баары центральный. Сонун экен. Анан эми квадратурасы канча үйдүкү? 58 метр квадрат. 58 метр квадрат. Делмар групптун эң жакшы бир эмелерге, участоктора салынган үйлөрүнүн бири. Бул жерде комнатасы 2 окшойт, Бул санузел. Бир баштан көрсөтө беребизби анда? Туугандар, бул санузел. Көрүп турасыздар. Точный квадратурасыны айтыш кыйын, бирок бул где-то 180ге 180 чыгып калат. Ванна баткан. Бул жеринде көрүп турасыздар, аристон, кафелдер дагы потолокко чейин кафел болуп тур. Потолоктор бүтүрүлүп, негизи мындай кыларга жумуш калбаптыр. Болгон эле эми паластарды төшөп комнаталарга. Бул жакка дагы уже колдонгонго суусу келиптир. Негизи азыр бул жакта эжеке кишилер жашап атабы негизи? Жок, жашабайт. Бул үйдө жашабайт.
домго негизи көчүп келишкенби? Ооба 20% эл уже жашайт. 20% ел жашап атат. Бул да пока киши жашай элек деңиз, э? Мынау главный спальный комната окшойт, э? О, ремонт сону кылып турсуздар го. Бул жагы однотонный болуп тур. Бул жагы гүлдүү. Негизи азыр ушул аябай мода болуп атат. Мен силерге жакшыраак кылып көрсөтүп берейин. Мына полдору паркет болуп тур. Мына бул отоплениялар уланган экен, бирок эми үй бүткөрүлүп аткандыгына байланыштуу эми баякы газдары, отоплениялары эми келет экен. Мына туугандар, шаарды үстүнөн көрсөңүздөр болот. Бул мына Восток 5. Баарыбыз эле билген Восток 5 микрорайону. Мына бул чоң мечит, көрүп турасыздарбы? Центральный мечит, сум бүт эле көрүнөт экен бул жерде негизи. Анан бул жерде садиктер дагы барбы жакын арада? Жакын арада бар садиктер, мектептер. Садиктер бар, магазиндер бар. Жакшы экен. Биз кийинки комнатага кирели. Бул могул 2 канаттуу эшик менен кирет экен. Бул жак основной жанакы кухонный зона. Бирок көрүп турасыздарбы, аябай кенен калтырылыптыр. Негизи көбүнчө кухня аябай узкий болуп калат. Бул жакта ошол кухня менен дагы бир комнатаны кошуп койгон окшойт, э? Зал менен кухнясы 1. Зал менен кухня 1. Бул жагына дивандарды койсоңуздар, чай ичкенге аябай эле кенен место болуп тур. Көрүп турасыздар, бул кухонный гарнитуранын үстүнө дагы кошумча эмелерди коюп тур. Себеби бизде баягы той топур андай мындай көп болот, ошого идиш аяктар катагын ошол ээси ойлонуп, жакшы эмелерди коюп коюптур. Газ плиталар коюлуп тур. Бул жер эменин местосы окшойт. Мойканын, же эмеби? Стиральный машина. Бул жерде мына мойка бул жагында экен. Көрүп турасыздар. Суу келген дедиңиз, э? Бул жакта газ. Негизи азыр мебелдерден ушул кухонный гарнитур эле коюлуп тур. Калганы ушул көрүп турган ремонт толугу менен бүткөрүлүптүр. Азыр эми мисалы ала турган кишилер келсе жашай береби уже? Келип сразу жашай берсе болот. Жашай берсе болот. Сонун экен. Бунун узун туурасын айтып койсок, бул 5ке 6,5 чыгып калат. Бул жагы 6,5, бул жагы 5 метр чыгып калат. Бул дагы эки түрдүү обой менен болуп тур. Бул жагы гүлдүү, бул жагы светлый, майдарак гүл, декор десек деле болот экен, декоративный сыяктуу. Бул жерде көрүп турасыздар. Негизи үйлөрдү билесиздер, бир аз кичинерээк болот, бирок бул жакта мына балконду да кошкондо аябай чоң, кенен болуп калыптыр. Жакшы экен. Бунун баасына канча деп атасыздар? Баасы 44 000 деп атабыз. 44 000 доллар. Варианттары жокпу башка? Мисалы машина же дагы белдекеге алмашуу, башка жери, только эле наличкага, э? Жакшы, экрандагы телефондорго сиздер чалып байланышып көрөсүздөр, туугандар. 44 000 деп айтты. 58 квадрат метр дедиңиз, э? 58 метр квадрат экен. Ремонту толук бүткөрүлгөн үй алам деп издеп жүргөн болсоңуздар, ушул үйдү көрүңүздөр. Сонун салыптыр. Негизи могул кире беришинде бул жерде теплопол бар экен. Мына ушул кафелдин орду, калган жагында кафел жок. Эми теплопол жок. Бул жагында ошол кийим, илмей шкафтарды койсо болот экен. Көрүп турасыздар, сонун үй экен. Чалып көрүңүздөр, туугандар. Эшиктер дагы кымбат эшиктерден коюп, негизи ошол жашайбыз деп эме кылган экен, ремонтторун да толук бүткөргөн экен. Бирок ошол акча керек болуп калып, сатууга коюлуптур. Даяр үй издегендер болсо чалып көрүңүздөр.